Бишкек шаарынын мэриясынын 2022 жылдагы социалдык экономикалык өнүгүүнүн жыйынтыктары жана 2023 жылга карата коюлган пландар. Макроэкономикалык көрсөткүчтөр. Бишкек шаарынын экономикасы республиканын ички дүң продукциясынын 40%га жакынын жана өлкөдөгү жумуштуулуктун 19%-ын камсыздайт. 2022 жылдын январь-декабрь айларында Борбор калаанын региондук дүң продукциясынын көлөмү 367 миллиард 753 миллион 200 миң сомду түздү. Өндүрүш. Аталган мезгилде шаардын ишканалары тарабынан 56 миллиард 548 миллион 200 миң сом суммасында өнөр жай продукциясы өндүрүлдү. Республиканын өнөр жай продукциясын өндүрүү көлөмүндөгү шаардын салыштырма салмагы 13,3%ды түздү. Кызмат көрсөтүү багыты. Рыноктук кызмат көрсөтүүнүн көлөмү 2022 жылдын 12 айында 668 миллиард 274 миллион 300 миң сомду түздү жана анын өсүү темпи 105,7%га барабар. Жалпысынан алганда дүң жана чекене сооданын көлөмү 74,8%ды түздү. Өсүү темпи 106%га барабар. 2022 жылдын январь-декабрь айларындагы көрсөткүч мурунку жылга салыштырмалуу 14,8%ды түздү. Инвестициялар. Чет өлкөлүк түз инвестициялардын түшүү көлөмү 2022 жылдын 9 айынын ичинде 249 миллион 400 миң АКШ долларын түздү жана 21 жылдын тийиштүү мезгилине салыштырмалуу 1,5 эсеге көбөйдү. Негизги капиталга инвестициялар. 2022 жылы Бишкек шаарындагы негизги капиталга 47 миллиард 200 миллион 900 миң сом инвестиция өздөштүрүлдү жана Бишкек шаары боюнча өздөштүрүлгөн капиталдык салымдардын көлөмүнүн салыштырма салмагы 34%ды түздү. Жергиликтүү бюджеттин аткарылышы, киреше бөлүгү. Борбор калаанын аймагында кирешенин жетишээрлик чоң көлөмү топтолгон. Ал мамлекеттик бюджеттин бардык кирешелеринин 59,3%ын түзөт. Ошол эле учурда анын 12,4% гана жергиликтүү бюджеттин карамагына каралган. 2022 жылы шаардын кирешеси 15 миллиард 420 миллион 600 миң сомду түздү. План 104,8%га аткарылып, андан тышкары казынага 700 миллион 800 миң сом түштү. Чыгаша бөлүгү. Бишкек шаары боюнча 2022 жылдын 12 айында чыгашалардын аткарылышы 14 миллиард 695 миллион 700 миң сомду түздү. Башкача айтканда, кассалык пландын 99,8%ын түздү. Ал эми пландан четтөө 26 миллион сомго барабар.